Саламатсыңарбы окуучулар? Билимсиз бирди көрсө билимдүү миңди көрөт деген жакшы сөз бар эмеспи? Билимдүү адам алысты көрөт, алыска ой жүгүртөт. Ошондуктан талыкпастан билим алып, алдыга умтулгула демекчимин. Сиздер менен Ой Терскен орто мектебинин мугалими Турганбаева Гүлүмкан Абыталыповна. Окуучулар, сабакка даярсыңарбы? Маанайыбыз кандай? Келгиле балдар, бир орунду сан ойлонобуз. Ошол санга кийинки санды кошобуз. Келип чыккан санга 9ду кошобуз. Андан келип чыккан санды 2ге бөлөбүз. Келип чыккан тийиндиден биринчи ойлогон санды кемитебиз. Жообуңар кандай болду? 5, 5, 5, бардыгыбыздыкы 5. Азаматсыңар. Демек, маанайыбыз 5. Анда сабагыбызды баштайлы. Окуучулар, адамдарда ар кандай сапаттар бар экендигин билебиз. Келгиле, төмөндөгү видеолорду көрөлү. Саламатсыз, папа. Келиңиз жардам берели. Достор, карагачы менде топтолар бар. Келгиле бөлүшүп. Рахмат. Рахмат. Рахмат, Малика. Рахмат. Малика, абдан тартуу экен. Рахмат. Бүгүн чоң деп келебиз. Ай, Виктор, досум, не болду? Жүрүп туруңуздар. Ай. Кечирип койчу. Кел, мен сага жардам берейин. Окуучулар, бул видеодон кандай сапаттарды көрө алдык? Туура, кеңпейилдик, боорукерлик, айкөлдүк, берешендик, кечиримдүүлүк сапаттарды көрө алдык. Ушул сапаттарды бир сөз менен атасак болот. Ал кайсы сөз? Төмөндөгү анаграмма ыкмасы менен табабыз. Ооба балдар, туура айттыңар. Жоомарттык деген сөз келип чыкты. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жоомарттык деп аталат. Сабактын максаты: окуучулар, жоомарттык деген сөздүн маанисин түшүнүп, жоомарттык сапат жөнүндө кеңири маалымат аласыңар. Адамдагы жакшы жаман сапаттарды айырмалоо менен жоомарттык адамдын адеби, жакшы мүнөзү жана чексиз өлчөмдө жакшылык иштери экендигин билесиңер. Өз алдыңарча ой жүгүртүп, оозеки кебиңерди, сөз байлыгыңарды, чыгармачыл изденүүңөрдү өнүктүрөсүңөр. Адептүү, жоомарт, боорукер, кайрымдуу болуп, адамдарга болгон урмат сыйыңар курчуп, алган билимиңерди турмуштун түрдүү кырдаалында пайдалана билүүгө калыптанасыңар. Балдар, эң ириде жоомарттык сапат тууралуу сүйлөшөлү. Баарыбыз бир гүлдестени элестетип көрөлүчү. Абдан кооз, көлөмдүү жана көркөм. Гүлдесте ар кандай түстөгү ар түрдүү гүлдөрдөн куралган. Тимеле көз жоосун алат. Достор,
дал ушул гүлдестедей адамдардын асылдыгын арттырган мыкты сапат бар. Биздин гүлдестенин түркүн гүлдөрүндөй болуп, ал дагы түрдүү, жалаң жакшы сапаттардан куралган. Жоомарттык, айкөлдүктү, мээримдүүлүктү, берешендикти, кайрымдуулукту, чынчылдыкты, боорукерликти өзүнө камтыйт. Карагылачы, балдар. Жоомарт адам болуу менен биз канчалаган мыкты сапаттарды өзүбүзгө камтый алабыз. Анан дагы жоомарт адам жоопкерчиликти сезе билип, ар бир кадамына кылдат экендиги талашсыз. Демек, балдар, Чыңгыз атабыз айткандай, адамга күнүгө адам болуу оор экендигин эске алып, жоомарт адам болууга, жакшы сапаттарды арттырууга күн сайын аракет кылышыбыз керек. Анда эмесе, балдар, жоомарт адамга класстер түзөлү. Жоомарт адам айкөл, боорукер, сабырдуу, чынчыл, кайрымдуу, кеңпейил, берешен. Азаматсыңар, окуучуларым. Эмесе, жоомарт падыша деген жомокту угалы. Жоомарт падыша. Мурунку өткөн заманда бир падыша болуптур. Анын 40 вазири бар экен. Бир күнү падыша жоомарттык мал менен болобу же баш менен болобу деп вазирлеринен кеп сурайт. Жоомарттык мал менен болот да. Малы жок болсо кантип жоомарттык болот дешет вазирлер. Жоомарттык мал менен болсо да силерде, дүйнө да силерде, үчөөң биригип бир падыша элге той бергиле. Тоюңар 40 күндө тарасын, дейт падыша. Ушуну менен той башталат экен. Тойду башкарган 3 вазир болду. Той аяктар күнү падыша думананын кийимин кийип, башына баш кийим кийип, колуна аса таяк алып, ийнине куржун салып, ак уруп биринчи вазир башкарып жаткан тойго барат. Вазир көрүп, думанага кайыр алып чык деп үйдөгүлөргө айтат. Тойдун түрлүү тамагынан табакка салып чыгышат. Думана куржунуна салып алып, экинчи вазир башкарып жаткан шаан шөгөткө барат. Ал дагы думананы үйгө киргизбестен, кайыр садагасын берип, сырттан жөнөтөт. Думана үчүнчү вазирге барат. Деп кайыр садага сурап, үйгө конуп кетүүсүн суранат. Бирок вазир, үйдө төрө, мырзалар бар, сен жатууга орун жок деп жөнөтөт. Ошондо думана караңгы киргенине карабастан көчө менен жүрүп отуруп, бир кемпир менен баланын кара алачыгына дуушар болот. Бала сыртка чыгып думананы көрүп, думананы үйгө кондуралыбы деп энесине айтат. Энеси, макул, айланайын, думана болсо үйгө кийир, дейт. Думана үйгө кирет. Бала бир байга 3 жылы малай болуп, ошо күнү үйүнө акысына 10 кой алып келген экен. Бала энесине, конокко бир кой соёлу, дейт. Энеси макул болуп коюн союшат. Ошондо думана, мага 2 эле бөйрөгү керек, башка этин жебейм, дейт. 2 бөйрөккө да тоёбу, андан көрөп койдун баарын соёюн, 20 бөйрөк болот, деп бала койлорунун баарын союп, думанага 20 бөйрөгүн берет. Думана ак батасын берип, комбостон жүрүп кетет. Эртеси кан өзүнүн падышалык таажысын кийип, той башкарып узаткан 3 вазирин чакыртып, тойду кандай тараттыңар? Байкеде кылып бөлгөн жоксуңарбы? Тойго думаналар келдиби? Жакшы коноктоп узаттыңарбы? деп сурайт. Тойду абдан жакшы өткөрдүк. Келген коноктордун баарын бирдей көрдүк. Думаналарга кайыр садага чапан берип узаттык. Абдан ыраазы болуп кетишти, дейт вазирлери. Менин байлаткан 10 коюм бар эле. Түндө жок, уурдаган ууруну таап келгиле, деп вазирлерине буйрат. Вазирлери чапкылактап акыры базарга барышат. 10 койдун этин жаңыдан сата баштаган баланы көрүшүп, падышанын коюн уурдаган ушул экен, деп аны падышанын алдына алып келишет. Кой табылды, ууруну алып келдик, дейт вазирлери. Бала малай жүрүп 3 жылдык эмгегине 10 кой алгандыгын,
үйүнө жаңы эле келгенде бир думананын келгендигин, ага 10 коюн союп, бөйрөктөрүн бергендигин айтат. Падыша вазирлерине баягы кайыр садагасын көрсөтүп, "Ушуларды тааныйсыңарбы?" дейт. Вазирлер: "Биздин дасторкондон берилген жемиштер турбайбы? Думана тойго келгенде бергенбиз" дешет. Ошондо падыша өзү думана болуп барганын, коноюн десе төрөлөр, мырзалар бар, үйгө батпайсың деп кондурбагандарын айтып, жоомарттык мал менен болот бекен же баш менен болот бекен? Жоомарттык баш менен болот. Мына деп вазирлерине көрсөткөн экен. 10 коюн бир думанага бүт сойгон бала жоомарт деп вазирлерин уят кылган экен. Падыша ошондо баланы биринчи вазир кылып алыптыр. Бул жомокту түшүндүңөрбү? Кандай таасир калтырды? Эмесе балдар, тапшырмалар жана суроолорго көңүл бурабыз. Келгиле балдар, доскага көңүл бурабыз. Жогорудагы сөздөрдүн антоним сөздөрүн табабыз. Берешен. Берешен деген сөздүн антоними сараң. Айкөл. Кайдыгер. Жоомарт. Ачкөз. Кеңпейил. Ичи тар. Азаматсыңар балдар. Туура таптыңар деп ойлойм. Эмесе балдар, суроолорго жооп берели. Падышанын канча вазири бар эле? Ооба, 40 вазири болгон. Падыша вазирлерине кандай буйрук берди? Туура айтасыңар. 40 күн той берүүнү буйрук кылды. Ким жоомарттык көрсөттү? Туура, бала жоомарттык көрсөттү. Эмне үчүн баланы вазир шайлап алды? Туура, анткени бала берешен, чынчыл, жоомарт болгон. Азаматсыңар, туура жооп бердиңер деп ойлойм. Ал эми азыр падыша сөзүнө синквейн түзөбүз. Синквейн түзүүнүн эрежесин эске салабыз. Падыша, жоомарт, кеңпейил, башкарат, айтат, чечет. Падыша элине жоомарттык кылат. Хан. Азаматсыңар, балдарым. Жоомарт менен калыстын 4 аягы кыбыла деген макал бар эмеспи? Падыша жоомарттыгы, калыстыгы менен баланы вазир шайлап алды. Демек, окуучуларым, жоомарттык адамдын адеби, жакшы мүнөзү, асыл сапаты, чексиз өлчөмдө жакшылык иштери жана марттыктын бүтүндөй бир ааламы экендигин түшүнүп, жашооңордо колдонот деп үмүт артам. Зарыл учурда досторуңа китебиңди, ашыкча дептериңди, түстүү карандашыңды берип туруу, колуңдагы таттуулардан бөлүшүү, тапшырмаларга жардамдашуу, курбуңдун маанайын көтөрүү — бул сенин жоомарттыгың. Жоомарттык ар бирибиздин жүрөгүбүздө, сезимибизде жашаш керек. Жоомарттыкты акылдуу, билимдүү, ыймандуу, айкөл адамдар гана жасай алат деп сабагыбызды жыйынтыктайлы. Үйгө тапшырма. Жоомарттык деген темада дилбаян жазып келебиз. Окуучуларым, көрүшкөнчө саламатта болгула.